Темир Тоо жергесинен жана өлкө аймагынан алынган маанилүү кабарлар менен жаңылыктар программасынын дүйшөмбүлүк чыгарылышы назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Алгачы бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. 9 айдын жыйынтыгы менен Нарын облустук прокуратурасы тарабынан 193 текшерүү жүргүзүлдү. Анын жыйынтыгында канча каражат өндүрүлдү? Бул бүгүнкү күндө прокуратура органдары тарабынан бул багытта өзгөчө көңүл бурулуу менен иш жүргүзүлөт. 3 элдик курултайга Нарын облусунан канча делегат барат? Алар борбордук трибунадан эмне маселени көтөрүшөт? 150 делегат шайланган, 150 делегат бүгүнкү жыйынга катышып, ичинен 3 делегатты көрсөтүп, добуш коюлуп, 3 делегат болуп шайланышты. Коомдук жайда жүрүүнүн дагы эрежеси бар. Бирок каладагы айрым коомдук мончолордогу абал айрым шаар тургундарын кыжырдантууда. 1 миллиард сомдун 200 миллионуна биз атайын ошол азыркы турган муниципалдык эски банянын ордуна жаңы заманбап баня салалы деп пландап, ал планыбызды өкүлчүлүккө, өкмөткө дагы жибергенбиз. Кудайым буйруп. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Терри Хакаланын комиссиянын аякташына байланыштуу жолукту. Анда тараптар акыркы жылдары Кыргызстандын экономикалык жактан өнүгүшү, саясий туруктуулугу, энергетика, транспорт жана тоо кен тармактарында кенен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров президент Садыр Жапаровдун жетекчилиги алдында Кыргызстандын экономикасы туруктуу өнүгүп жатканын, анын натыйжасында өлкөнүн ички дүң продукциясынын көлөмү өскөнүн, эл аралык делген масштабтуу камбаратта бир кесин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу сыяктуу ири долбоорлор ишке ашырылып, жүздөгөн өнөр жай жана социалдык объектилер ишке кирип, туңгуюк өлкөдөн өнүккөн транзиттик өлкөгө айланып жатканын билдирди. Акылбек Жапаров Кыргызстандын ички дүң продукциясынын көлөмүн 2030 жылга карата 30 миллиард долларга жеткирүү планы коюлганын, ал үчүн мамлекет башчысынын демилгеси болгон аймактын бүтүндүгүн сактоо, элдердин биримдигин бекемдөө жана салык тармагындагы реформаларды ишке ашыруу коюлганын билдирип, бул багыттагы пландарды ишке ашырууда евро биримдик менен болгон кызматташуу маанилүү роль ойноорун белгиледи. Өз кезегинде евро биримдиктин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү өзүнүн 3 жылдык миссиясы учурунда бир топ иштер аткарылганын, Борбор Азияда анын ичинде Кыргызстанда туруктуулук орноп, өлкө өнүгүү жолуна түшкөнү кубандырарын, ошондой эле евро биримдик Кыргызстан менен тыгыз кызматташууга даяр экенин жана билим берүү, курулуш, инвестиция тармагында өзгөчө көңүл бурулаарын билдирди. Кыргызстандын экономикасы туруктуу өсүүнү көрсөтүп жатат. Бул президент Садыр Жапаровдун жетекчилик астында өкмөттүн ишинин натыйжасы. 2024 жылдын 11 айында биз өнүгүү темпин сактап гана тим болбостон, аны тездетип, макроэкономикалык туруктуулукту чыңдап, келечектеги өсүш үчүн бекем пайдубал түздүк, деди Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2024 жылдын январь-ноябрь айларындагы Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктарын чыгарган президенттик администрациянын жыйынында. Улуттук статистика комитетинин алдын ала маалыматы боюнча 2024 жылдын январь-ноябрь айларында ички дүң продукциянын көлөмү 109%-ды түзгөн. Кумтур кенен иштетүүчү ишканаларды эсепке албаганда, ички дүң продукциянын көлөмү 110%-ды түзгөн. Туруктуу өсүш баарынан мурда өнөр жай жана айыл чарба өндүрүшүн бир кыйла көбөйтүү менен шартталган. Экспорттун жана инвестициянын өсүшү да процесске салым кошууда. Жергиликтүү кабарлардан. Нарын облустук прокуратура органы тарабынан коррупцияга каршы аракеттенүү мыйзамдарынын аткарылышы боюнча быйылкы жылдын 9 айында жалпы 193 текшерүү жүргүзүлгөн. Натыйжада 299 мыйзам бузуу аныкталган. Ага ылайык 178 кызмат адамы айыпка жыгылып, 81 кызмат адамы тартиптик жоопкерчиликке кириптер болушкан. Мамлекетке келтирилген 2 миллион 57 миң 714 сомдук зыян акчалай, 8 миллион 541 миң 589 сом товар түрүндө өндүрүлгөн. Бул тууралуу коррупцияга каршы күрөшүү боюнча өткөн облустук жыйында айтылды. Кененирээк кийинки сюжетте кеп болот. Мен өзүмдүн балдарым үстүнөн дагы текшерип турам. Бир кыпындай сураган болсо, келиңиздер. 9 декабрь эл аралык коррупцияга каршы күрөшүү күнү. Бул күнгө карата Нарын облустук прокуратурасы тарабынан коррупцияга каршы күрөшүү алдын алуу боюнча жергиликтүү кызмат адамдарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Облустук прокуратурадан алынган маалымат боюнча, мамлекеттик кызматкерлер тарабынан кирешилер тууралуу декларацияны толтурууда
169 мыйзам бузуу фактысы катталып, аларга айып салынган. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзам аткарылыш боюнча 8 миллиондон ашык натуральный, 2 миллион, 3 миллиондон ашык акчалай түрдө өндүрүлгөн учурлар. Бул бүгүнкү күндө прокуратура органдары тарабынан бул багытта өзгөчө көңүл бурулуу менен иш жүргүзүлөт. Ушундай катуу көрүлгөн чаралардын негизинде иш жүргүзсөк, ошондо биздин мамлекетибизде коррупция токтоп, өнүгүү жолуна чөбүз деген, өнүгүү жолуна мындан ары дагы чөбүз деген ой бар. Нарын облустук прокуратура органдары тарабынан облус боюнча мамлекеттик сатып алууларга байланышкан 53 мыйзам бузуу аныкталган. Ал эми ички иштер башкармалыгы тарабынан 38 коррупцияга байланышкан иш каттоого алынган. Эң көп коррупциялык мүнөздөгү мыйзам бузуулар курулуш тармагында катталган. Мындай мыйзам бузуучулукка жол берген айрым курулуш фирмаларына кылмыш иши козголгон. Прокуратуранын областтык координациялык кеңешмесинде каралды. Ошол жерде көрсөтүлгөн кемчиликтер боюнча, ар бир райондор боюнча курулуштарда, кайсы курулуштарда кандай кемчиликтер кетсе, бул областтык коллегияларда 9 ай боюнча, 9 айдын жыйынтыгы боюнча областтык коллегияда каралып, тиешелүү жазалар берилди. Ошол жерде кемчилик кетирилген жетекчилерге, көзөмөл жүргүзбөгөн кызматкерлерге, жооптуу кызматкерлерге тиешелүү чаралар көрүлгөн. Буга чейин тилекке каршы коррупциялык көрүнүштөр бала бакчадан баштап бардык тармактарда орун алып келген. Азыркы убакта өлкө жетекчисинин тыкыр тапшырмасы менен буга каршы күрөш күчөтүлгөн. Ага ылайык катаалдашкан мыйзамдар кыңштелип чыккан. Алсак, эгер коррупциялык ишке аралашкан мамлекеттик кызматкер, анын балдары дагы мамлекеттик жана укук коргоо органдарында иштей алышпайт. Көп үстүнөн катар жумуштардын үстүнөн дагы жумушту коюп алгандарды жойсо жакшы болот эле да. Ушул сотторго жарандар өздөрү түзмө-түз кайрылса жакшы болмок. Адвокатка акча төлөйсүң, андан тиягына акча төлөйсүң, юристине төлөйсүң. Ошентип отуруп сотко жеткенге чейин шайың оп, уже жумушуң деле бүтүп калат да. Ошон үчүн ушундай Кыргызстандагы көп нерселерге бөгөт коюп, коррупция жоюлса аябай жакшы болмок. Азыркы студенттер негизи көбүнчөсү деген окуу жайга келбей эле, акча менен бүтүрүп эле коррупция кылып окучу, ошону дагы жоюганга аракет кылыш керек. Антпесе өздөрүнүн кийинки жашоосуна талкалап атышат, иштей албайт же эмне кылганын билишпейт. Бүгүнкү күндө Нарын облусунун укук коргоо органдарында 62 коррупциялык кылмыш иши каттоого алынып, тергөөнүн жыйынтыгы менен 19 иш өндүрүштөн кыскартылып, 9 иш соттун кароосуна жиберилген. Нарын облустук прокуратурасы тарабынан коррупцияга каршы аракеттенүү мыйзамдарын так аткарбаган 178 кызмат адамы айыпка жыгылып, 81 кызмат адамы тартиптик жоопкерчиликке кирептер болушкан. Максат Абдракунов, Бактияр Сасаров, Нарын жаңылыктары. 10 декабрь бүткүл дүйнөлүк адам укуктарын коргоонун эл аралык күнү. Бул күнгө карата Сагынбай Орозбаков атындагы Нарын облустук китепканасынын демилгеси менен окуучулар жана студенттер арасында акыйкаттык жашоонун маңызы деген аталышта сынак жарыяланган. Мыкты деп табылган командаларга акчалай сыйлыктар каралган. Теманы кабарчыбыз Жаркын Айгүл Тажыр кызы улантат. Сот отуруму ачык жарыяланды. Коомдогу адам укуктарынын тебелениши, мыйзамсыз иштер жана анын кесепеттери. Бул көйгөйлөр Нарын мамлекеттик университетинин агрардык техникалык колледжинин студенттери тарабынан сахнада чагылдырылды. Студенттер коомдогу айрым көйгөйлөрдү сахна аркылуу коомчулукка чыгарууну эп көрүшкөн. Укуктук экономикалык окуу залы тарабынан сот системасынын уюштурулгандыгынын 100 жылдыгына жана 10 декабрь адам укугун коргоо күнүнө карата соттун мыйзамдуу чечими акыйкатты орнотуунун булагаттуу конкурс жарыяланган. Бул конкурс шаарыбыздагы мектептердин оценка коюп келмей жана ошондой эле сот отурумдарынан чагылдырып бериш керек болчу. Адилеттүүлүктү туу тутуп ошол биздеги жашообузда кээ бир көрүнүп туура эмес нерселер жүрүп аткандыгын ошолорду ашкерелөө боюнча оценка даярдап келишмек. 10 декабрь бүткүл дүйнөлүк адам укуктарын коргоонун эл аралык күнүнө карата Сагынбай Орозбаков атындагы Нарын облустук китепканасы тарабынан акыйкаттык жашоонун маңызы аталыштагы сынак жарыяланган. Ага жалпы 12 команда катышып, студенттер өздөрүнүн сценарийлер аркылуу адилеттүүлүктүн маанилүүлүгүн, мыйзамсыздыкка каршы турууну жана адам укуктарын коргоонун зарылдыгын көрсөтүүгө умтулушту. Акыйкаттык издеген эненин образын таамай чагылдыргандардын катарында Венера Талгатова да бар. Ал коомдогу адилетсиздиктен өксүгөн эненин арманын элге жеткире алды.
Биз ушу бүгүнкү сценкада деген ушу адамдын акыйкаты тебеленип атканын дагы да анан көрсөткөнгө аракет кылдык. Мен өзүм ролуму аткарып атканда мен өзүмдүн ойлонуп сезип көрдүм да. Мен ушу балам жоготсом кандай болмок эле депчи. Аябай ичиң ачышып жаман болот экенсиңчи, чындап айтканда. Мен бүгүн биз адам укугу боюнча сценка койдук. Мен бул сценкада мамлекеттик айыптоочу катары прокурордун ролун аткардым. Бул ролду аткарып жатып мен адам милдетин эле эмес, өзүнүн укугун да билүү керек экенин түшүндүм. Бул уюштурулган иш-чаранын максаты жаштар арасында адам укуктарынын маанисин терең түшүндүрүү, адилеттүүлүк жана мыйзамдуулук идеяларын жайылтуу. Комиссия мүчөлөрү студенттердин чыгармачылык деңгээлине жогору баа беришип, жеңүүчүлөр акчалай сыйлыктарга ээ болушту. Укук жөнүндө көп маалыматтарды бериш керек да. Азыр колдон келсе ушу жаштарды мектептен эмес, даже бала бакчадан баштап эле ушу укукту мыйзамдуу жашоого, ар ким укугун билүү, милдеттерин кандай аткарыш керек, ошонун баарын үйрөтүш керек да. Биз жанагындай калк ушундай укуктук аң сезимге жетсе, баардык мыйзам менен гана, мыйзам чегинде гана чечилиш экенин билгенде, ошондо өзүнүн укугун коргой билет да. Конкурстун соңунда баш байгени Нарын агрардык экономикалык колледжи жеңип алса, биринчи орунду Кадырбай Мамбетакунов атындагы Нарын педагогикалык колледжи, экинчи орунга номер 87 Мырзабеков атындагы кесиптик лицейинин Адлет командасы ээ болсо, үчүнчү орунга Валерий Чкалов атындагы орто мектебинин Жетиген командасы жана номер 8 Арстанбек Бойлашуулу атындагы мектебинин Биздин келечек командалары татыктуу болушту. Аларга ардак грамоталар жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Жаркынай Курташыр кызы Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Үстүбүздөгү жылдын 20 декабрында Борбор калаада 3-чү элдик курултай өтөт. Буга карата жерлерде элдик жыйындар уюштурулуп, делегаттар тандалып алынууда. Нарын шаары боюнча 7 чөлкөмдө жолугушуулар жыйынтыгы менен 150 адамга мандат берилген. Мандат алган жарандар делегат катары тандалган 7 талапкердин 3-өсүн шайлап алышты. Акыркы 5 жыл аралыгында насияга байланган жарандардын саны көбөйдү. Канчалык насия берүү оңойлоштурулганы менен анын үстөк пайызы арзандаган жок. Бул элди карызга батырып, жакырчылыкка кептеп жатат. 3-чү элдик курултайга өз талапкерлигин койгон Азамат Сарыбаев мына ушул банк системасындагы насиялардын чегин жана үстөк пайызын арзандатуу сунушу менен делегат катары барганы турат. Бияка эң негизгиси туризмди өнүктүрүш керек, производстволор салыш керек. Элдин азыр 100% банкта кредитте да, азыр кредит оңой берилет, телефон менен берилип атат. Ошонун себебинен баардыгы уже банкта карыз болуп калган да, элдин баары карыз. 3-чү элдик курултай мына ушул айдын 20-сында Борбор калаада уюштурулат. Ага 7 дубандан 700 делегат катышып, өлкө башчысын аймактагы көйгөйлөр менен тааныштырып, түз отуруп, түз кеңешишет. Учурда жерлерде курултайга бара турган делегаттарды шайлоо жүрүп, Нарын шаарынан 3 делегат тандалып алынды. Кыргыз Республикасынын 3-чү элдик курултайына Нарын шаарынан делегаттарды шайлап алдык. Буга чейин чөлкөмдөрдө өкүлчүлүктүү жыйындар өтүп, 150 делегат шайланган, 150 делегат бүгүнкү жыйынга катышып, ичинен 3 делегатты көрсөтүп, добушу коюлуп, 3 делегат болуп шайланышты. Нарын шаарынан тандалган делегаттар калаада таштанды кайра иштетүү ишканаларын куруу, бала бакча жетишсиздиги, ички жолдордун асфальттанышы, заводдорду куруу өңдүү, социалдык экономикалык маселелерди көтөрүшүүдө. Делегаттар Асыл Жаманова, Садыркул Нурманбетов, Азамат Сарыбаев. Карга жайлоодо ошо таштандыларды иштетиш үчүн 154 миллион сом өкмөттөн сураганбыз. Ушул маселе чечилсе, жумуш орду менен да камсыз болуп калат эле да. Бир экинчиден көйгөйлүү маселе мына биздин Кудайым буйрса жолдорубуз оңолуп атат. Болгон 3 көчөбүз бар Нарын шаарында, ошонун баары оңолуп атат Кудайым буйрса. Бирок ошентсе дагы канализация тетиги шаардын аягына чейин интернат Аккоргон чөлкөмдөрүнө канализация дагы куруп берсе. Шунун бизде төрт жакта Шералиев көчөсү, бияктагы Сагынбай Орозбаков көчөлөрү бүтүп, ушу болгону негизгиси бир көчө, ошого жардамчы көчөбүз. Көчөлөрдү оңдоп, Нарын шаарынын бир көчөлөрүбүздү оңдосок. Анан да бир маселе, баардык жерде азыр район центрлерде, облус центрлерде кирпич завод деген бар. Там салып аткан калкыбыз жаштар көп. Ушу Нарында кирпич завод жок. Кирпич заводду куруп берүүгө мамлекеттик деңгээлде көңүл буруп берсе.
Элдик курултай бул демократиялык баалуулуктарга таянган ар кандай социалдык топтордун өкүлдөрү катыша алган ачык аянт. Ал өлкөдө маанилүү өзгөртүүлөрдү ишке ашырууда чоң роль ойнойт. 3-элдик курултайга Нарын облусу боюнча 43 делегат шайланды. Гүлера Туратбекова, Алмаз Асанов, Нарын жаңылыктары. Менталдык арифметика акыл эсти өстүрүүдө жардамы чоң. Мындан улам билим берүү борборлорунда менталдык арифметика курстары уюштурулуп, мектептерде да бул ыкманы үйрөнүүгө кызыктар болгон өспүрүм балдар арбын. Бүгүнкү күндө Нарын шаарында балдар үчүн атайын курстар жана чемпионаттар уюштурулуп, жакынкы өлкөлөргө чейин барып, жеңишти багындырып келген окуучулар дагы жок эмес. Алардын айрымдары туурасында кийинки сюжетте сөз болот. Аруке Майназарова 6 класстын окуучусу. Ал 8 жашынан баштап менталдык арифметикага кызыгып катыша баштаган. Азыр 5 орундуу сандардын эсебин бир заматта чыгара алат. Акыркы 1 жыл ичинде бир канча мелдештерге катышуу менен арбын ийгиликтерди багындыра алды. Алсак ноябрь айында Ташкентте өткөн эл аралык мелдеште 2 орунду камсыздап жеңиш менен кайткан. Алдыда дагы Ош шаарында өтө турган мелдешке кызуу даярдыктарды көрүүдө. Айтымында математиканы түшүнүү абдан жеңил болуп, эсептерди тез чечүүгө үйрөнүп, башка сабактарда да жардамын берет дейт. Мен бул ментальный арифметикага кызыгып калганым, математика сабагын жакшы көрчүм. Аны жакшы чыгарайын деп ушу ментальный арифметикага катышып калгам. Бул ментальный арифметика ой жүгүртүүнү тереңдетет, эсептерди жакшы чыгартат. Айрыкча математикага жакшы керек болот, алгебрага да. Абакусту элестетип чыгарганга эже көндүрөт бизди. Жана логикалык суроолорду да көп берет. Көнүгүүлөр жасайбыз кол менен. Ошо кол менен көнгүлөрдү жасап, ой жүгүртүү жакшы тереңделет. Аруке катышкан менталдык боюнча мелдешке Казакстан, Россия, Өзбекстан жана Азербайжан өлкөлөрүнөн жалпы 700гө жакын бала катышып, билимдерин сынашкан. Ага Нарын шаарындагы Үсөн Асанов атындагы лицей жатак мектебинен 3 окуучу барып катышып, 3-өө тең ийгилик менен кайтышкан. Казакстанга барып 2-чи месте алдым С категория боюнча. Өзбекстанга баргам эң биринчи. Анда 3-чү месте болуп калган, только ал Ддан болчу да. Д категория. Ысык көлгө дагы баргам. Ысык көлдөн С категориядан 3 алгам. Эми Ошко баралды атабыз ушу январда. Ошого даярданып атам. Учурда менталдык арифметика дүйнөгө кулачын жайып, Кыргызстанда менталдык арифметика боюнча жыл сайын чемпионаттар өткөрүлүп, өлкө боюнча эң мыкты окуучулар тандалат. Бул жарыштар балдардын кызыгуусун арттырып, аларга өнүгүү үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү сунуштайт. Дүйнөлүк деңгээлде балдар арасында өтүүчү менталдык арифметика боюнча жарыштарга катышып, Нарындагы өсүп келе жаткан балдар үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү сунуштайт. Менталдык арифметика балдардын мээсин гана эмес, аларды ар тараптуу өнүктүрөт. Бул курста окуучулар логикалык ойлонуу, көңүл буруу, аныктоо жана чечим чыгаруу ыкмаларын үйрөнүшөт. Аталган мектепте бул эримди өтүүдө заманбап шарт дагы түзүлгөн. Сабакты өтүү кыйла жеңилдеген. Жаңы башталганда бизде эме сотка менен эле өтчүмүн. Андан кийин баягы окуучулар, ата-энелер кызыгып олимпиадаларга чыгып баштаганда ноутбук алып берип башташты. Андан кийин бул досканын келгенине бир 10 күндөй ашып калды. Ушул доска менен чыгарып жакшы болуп атат да. Бизге олимпиадага барганда да ушундай чоң доска менен иштейбиз. Анан мен ноутбукка көндүрүп алып барсам, чоң доскадан аябай сүрдөшкөн да. Анан азыр чоң доска менен көнүп, эми ошо Ош жергесине аябай жакшы даярданабыз деген, ийгиликтерди алып келебиз деген үмүттө болуп турабыз. Келечек ээлери болгон балдардын билим деңгээлин арттыруудагы жана ар тараптуу өнүгүүлөрүнө эң мыкты усулдардын бири экенин айтышкан ата-энелер алдыда дагы кандай гана мелдештер болбосун, алардын бирин да калтырбай катыштырууга даярбыз дешет. Бул мугалимдин аракети чоң болгондуктан булар алдыга жылышты да. Эми балдар биздин келечегибиз да. Мисалы Кыргызстан биздин келечегибиз. Ошол Кыргызстандын желегин желбиреткенге Кудай кудурет берсе, баарына эле макул болуп турабыз. Менталдык арифметика балдар үчүн негизги билим берүү аспектиси гана эмес, алардын жеке жөндөмдөрүн, логикалык ойлонуу жана креативдүүлүгүн өркүндөтүүдө дагы маанилүү ролду ойнойт. Кыргызстанда менталдык арифметика дагы өнүгүп келе жатат жана келечекте бул тармактын ийгиликтери балдардын билим алуусуна чоң таасирин тийгизери айкын. Нургүл Курманалиева, Нурсултан Болотбеков, Нарын шаары, Нарын жаңылыктары. Коомдук мунчодогу санитардык гигиеналык нормалар сакталбашы көпчүлүк кардарлардын нааразычылыгын жаратып келет.
тейлүүнүн сапаттуу жүргүзүлүшүн ким көзөмөлдөйт? Деги эле Нарын шаарындагы муниципалдык Мончо талапка жооп береби? Бул боюнча кабарчыбыз Наргиза Жумадил кызы иликтеп келген. Биз азыр Нарын шаарындагы борбордук Мончодо турабыз. Азыр аялдар кирүүчү жакта азыркы учурда бек экен. Кечээ күнү бизге ушул жактан арыздануу, даттануулар түшкөн. Бул жактагы санитардык нормалар сакталбайт экени туурасында. Ал эми азыр биз мырзалар жуунуучу жайда турабыз. Өзүңүздөр көргөндөй бул жакта ремонт иштери кызуу жүрүп атыптыр. Бир жумадан кийин ишке кирери туурасында бул жакта маалымат берилүүдө. Колдон колго өткөн бул муниципалдык Мончо 34 жылдан бери иштеп келе жатат. Акыркы 2022 жылдан баштап ушул жылга чейин Нарын шаардык муниципалдык транспорт ишканасы иштетип, электр энергиясына карыз болуп калган. Учурда Нарын жылуулук муниципалдык ишканасына өткөрүлүп берилген. Бирок авариялык абалда болгонуна карабастан косметикалык ремонт иштери болуп жатканына күбө болдук. Жаңы байнасы түшүп атат. Биз анан испытательный кылып өткөндө 1-2 жума 2-3 күн ремонт кылдык. Испытательный кылып иштеттик, ремонт иштерин да жүргүзүш керек экен да. Анан буюрса женский жагы иштеп жүргөн, турецкий арты иштеп жүргөн, азыр ошо мужской жагын восстановить этип эме кыла алып атабыз. Бул жуунуучу коомдук жайда кечээ күнү Нарын муниципалдык ишканасы Мончону сынамакка жылытып, кардарларды кабыл алышкан. Бирок айрым жарандар санитардык нормаларды сактаган эмес. Ошондой эле бул жайда тазалыгы дагы канааттандырарлык эмес болуп, көпчүлүктү кыжырданткан. Айылда болса частный немелерге барабыз, баняларга. Кайерде? Нормалар сакталат, Ал частный баняларда орто. Жакшы эле сакталат, эми тазалыктары бар. Ичинде тиги антисептикий хлор андайларын коюп коюшат. Булар болгон жа чөмүчтөрдүн мындай четтери, жа таштектердин четтери мындай капкара болуп кирлери болуп калат го. Ошол жактары бар. Жумасына барам, ар дайым жумасына 6-күнү. Банянын гигиенасын көбүнчө элдер сактабайт. Неге дегенде чачтарын чыштап кетишет, тазиктерин жууп кетишпейт да. Негизинен эле Мончодогу санитардык нормалар кандай сакталары боюнча дагы кызыгып көрдүк. Нарын шаарындагы коомдук жеке Мончонун баасы дагы кызматтары дагы муниципалдык жуунуучу жайдан 2 эсе кымбат. Бирок ал жака барган адамдардын жүрүш турушу адеби дагы жогорку деңгээлде эмес. Түйшүктүн баары Мончонун кызматкерлерине түшкөн. Анан кээ алып келбейт. Ошол үчүн бияктан шлепка алышат. Акыркы 5 жылдан бери мына бул Мончодо иштеп келе жаткан Бактыгүл Жылкычиева жарандардын жөнөкөй эле эрежелерди сактабай, өз билгендерин кылып, санитардык нормаларды сактоо керектигин эстен чыгарышканын айтып кейит. Жарандардын одоно мамилеси, кайдыгерлиги аны тажатып бүткөн. Тырмактарыңарды албагыла дейсиз, анда деле алышат. Биз атайын байнага ошон үчүн келгенбиз. Эмне үчүн келебиз депчи. Тазиктерге ысык сууну куюп алышып, буттарын салып отурушат. Анан эже силерден кийин да башка кишилер түшөт, муну мындай кылбагыла десек, аны дагы угушпайт да. Пардын ичине кирип алып, азыр деле байке тартып кетти го, штраф 500 сомдон депчи, штраф салабыз пардын ичине жышынбагыла, күчүктөнбөгүлө десең кирип алып ошол жерден күчүктөнүшөт. Аны биз ысык пардын ичине кирип алып, пардын ичин жууганга туура келет да, кайта жышынып кетсе кирилери түшүп калат да, аларды жышып жуушубуз керек биз кайтачы. Айтсаң жаман көрүшөт. Көбүнчө ич кийимчен кирип кетишет. Андай кирбегиле десек, эне бул силерге мешайт этип атабы. Эмнеге деп кайта бизди жаман көрүшөт да. Мончонун тегерек четинде жер сууну каптаган желим баштыкчалар, сапалган көмүр калдыктары дал ушул Мончодон чыккан адамды ыңгайсыз абалга калтырат. Болгон акыр-чыкыр базардан келет экен, элдикке келет, түнчүндө шумдук нерсени баарын эле төгүп салат. Анан эртең менен Мончодон чыгып келаткан кишилердин бетине мисалы шамал болгон күнү гүл деле сапырылат, кышында, жайында болсо салафандар учат. Жолдун кебетеси дагы болбой калды. Жаан жааганда балчык киши өтө албай калат. Өзүбүз аракет кылып түстөгөнгө аракет кылабыз. Бирок бет маңдайыбызда дагы тиги строй магазин бар. Ал чоң машиналар жүгү менен келип бурулуп токтогондо эле жолду талкалап салат экен. Ушул жагын дагы карашпайт. Мончо денени тазалоо үчүн эле эмес, эс салуу, организмди чыңдоо, дарылоо максатында колдонулат. Эгерде коомдук жуунуучу жайларда дезинфекциялоо иштери жүрбөсө, санитардык гигиеналык эрежелер сакталбаса, ар түрдүү тери оорулары жугушу мүмкүн экенин адистер белгилешет. Ошондой эле жеке буюмдар, бут кийимдер дагы ар бири өзүнүкү болушу шарт. Бул жерден санитардык эрежелер сакталбаса, биринчи очередте жугуштуу тери оорулары жугушу мүмкүн. Мисалы, грибок деген оору, чесотка, котур оорулары,
жугушу мүмкүн да ушу ооруган эгер ооруган клиенттерден соо клиенттерге дес режим сакталбаса ушундай жугуштуу оорулар жугат. Нарын шаары боюнча бир эле муниципалдык мончо болсо 30дан ашык жеке жуунуучу жайлар бар. Жай айларында шаардык бийлик шаарчы аймагынан орун алган муниципалдык мончону бузуп жаңы имарат салууну пландашууда. Ал жактагы баалар дагы башка жуунуучу жайларга салыштырмалуу арзан, жарандар үчүн жагымдуу шарт түзүлөрүн белгилешет. 2025-жылы бизге өкмөт тарабынан шаарды өнүктүрүүгө 1 миллиард сом акча каражаты бөлүнүп берилип атат. Ошол 1 миллиард сомдун 200 миллионуна биз атайын ошол азыркы турган муниципалдык эски банянын ордуна жаңы заманбап баня салалы деп пландап, ал планыбызды өкүлчүлүккө, өкмөткө дагы жибергенбиз. Кудайым буйруса, бул баня көйгөйү жакын арада чечилип калат деген ойдо болуп атабыз. Коомдук же жеке мончодо болобу, жарандар өздүк гигиеналык эрежелерин сакталышын камсыздоо, бири-бирине нааразычылык туудурбай жүрүү ар биринин адебинен көз каранды. Ал эми жуунуучу жайлардын убагында дезинфекциялоо иштеринин жүргүзүлүшү дагы жарандардын кайдыгер болбошу маанилүү. Наргиза Жумадил кызы, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Ушун менен жаңылыктар программасынын дүйшөмбүлүк чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Кайрадан эртеңки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.